Саламатсызбы? Региондо Абалким автордук программасы. Өткөнкү чыгарылышта биз өзүн коомго легендарлуу КГБшник кыргыз-тажик чек арасынын чечилишинен өзүнө эбегейсиз чоң упай алууга жандалбастап, элге туура эмес маалымат берип, интрига кылып баштаган, бирок чынында болгону 6 жыл КГБда иштеп, аны дагы эптей албай куулган, аны сас келгенсип 11 жашар баланы муунтуп жатканда бирөөлөр ажыратып токтотуп калган, бирок тааныштары аркылуу кылмыш жоопкерчилигине тартылбай, басты кылып бүтүрүп салып, парламентке келип отуруп алган депутат тууралуу учкай сөз кылганбыз. Кече Борбордук шайлоо комиссиясы ал кишинин мандатынан ажыратканы маалым болду. Эми ал тууралуу ошол кызыктар тараптар өздөрүнө ыңгайлуу кылып маалыматтарды таратып, колунан келишинче азыркы бийликти ого бетер элге жаман көрсөтүү аракетин улантып жатышат. Бүгүн эми биз ал боюнча унчукпай эле койгонубуз туура болор. Ансыз да эйфорияга малынып, амбициялары уктатпай, өзүн көзөмөлдөй албай калган ал депутат жана анын кооз сөздөрүнө ишенип, ага арба алып, аны үчүн чындап боор оруп жаткан жарандарыбыз дагы, анан баягы төрт көчөнү тажиктерге берип койгонуна өкүнүп эмес, сыймыктанып жаткан кишинин фанаттары дагы бүгүн бизди жаман көрүп бүтпөй жаткан чагы. Ыйман, тартип, тазалык деп ураан жазып алышып, комментарийлерде шайтан айтпаган сөздөрдү жазып жаткан чыккынчынын зомбилерине эч ким деле капа болбосо керек. Аларды дагы туура түшүнүүгө болот. Гипноздо болуп калгандай абалдагы ал мекендештерибизде күнөө жок. Учуру келгенде ал гипноздун да таасири кетип, bir күн эмес bir күн көздөрү ачылып, Кыргыздын төрт көчөсүнүн тажиктерге берип салынышы, анын артынан 60га жакын аскердин өлүшү, 60тан ашык жай тургундун өлүшү, 200дөн ашык адамдын жаракат алышы жана үй жайлардын өрттөлүп жок болушу, Лейлек районунун аз жерден анклав болуп кала жаздаганы сыяктуу фактыларды түшүнүп, бул Кыргызстаныбызга карата накта чыккынчылык экенине көздөрү жетип калар. Жакшылыктан үмүт үзбөстөн, буларга жакпашына карабастан, анча-мынча айтып деп турганыбыздын жаман жери жок болсо керек. Антпесе пейлигенен ишенчек элибиздин айрым бөлүгү чыккынчыга алданып, аны баатыр деп ойлоп, ал эми тетрисинче анын чыккынчылыгын жокко чыгарып, Лейлекти кайра анклав кылдырбастан, төрт көчөнү кайра тажиктерден алып, нейтралдуу статус берип, болгон күчүн жумшап жаткандарды жаман көрүп жүрө бергени кантип адилеттүү болсун. Өткөндө айткан чындык сөздөрүбүз чыркыратып, уйкусу бузулганбы айтор, тез арада актанып калыш керек экенин түшүнгөн Адахан Мадумаров дароо азаттыкка бара калып, Кыргыздын төрт көчөсүн тажиктерге берип салганына сыймыктанып, эң туура кылганмын деп бети кызарып нетпей эле кайра беттен алууга аракет кылганына баарыбыз күбө болдук. Албетте, бул учурда Кыргыздын уялбагандан өзүң уял деген сөзү эске түшөт экен. Мына Мадумаровдун жүзү чексиз жарык. 62 күбө чакырды. Өздөрү чакырды, мен эмес. Бир добуштан Мадумаровдун чечими Кыргыз Республикасынын пайдасына чечилген деген жоопторун беришти сотто. Ошо кездеги Баткендин акими, ошо кездеги Лейлектин акими, 2 райондун акими, Баткен областынын жетекчилери бир ооздон Мадумаровдун чечими Кыргыз Республикасынын пайдасына чечилген деген чечимдерин беришти. Ушул чечим Кыргыз Республикасынын пайдасына деген чечимин беришти. Түшүндүрмөсүн беришти. Генерал-лейтенант Исмаил Исаков, беремес 2 жолу коргоо министри болгон. Адахан Мадумаровдун чечими керемет чечим болгон деген көрсөтмөсүн берди. Мындайча айтканда 5 генерал чакырылган болсо, 5 генералдын бүтүндөй баары Мадумаровго баракелде деген баасын беришти. Сиз айткандай тарыхый деген мына тарых силерге ушул. Эми үчүн жабык өткөрөт сотторду. Мына ушундай акыйкаттык элге жетип калбасын деген коркунуч менен жабык. Эгерде сот процессин түз эфирден көрсөтүп турса, керемет болмок да, укмуш болмок. Аябай өкүнөм. Сотто баары мени колдошту, каап ошонун баарын ачык көрсөткөндө деп кезектеги баш айлантуу ыкмасын колдонууга аракет кылып, жалган сүйлөп жатканын акыл эстүү адамдын баары эле түшүнүп турса керек. Кантип Кыргыздын жерин тажикке берип, кайра алардан 49 жылга арендага алганга макул болуп кол койгон адамды туура кылган десин Кыргызга күйгөн адам. Аны ошо өзүнө окшогон 2 эмес 1000 жүздүү саясий оюнчулар эле барып чыккынчылыкты туура деп колдобосо, башка акыл эси жайында калың кыргыз эли эч качан туура деп айтпайт. Балким ошол сотко катышкан адамдар дагы чынында кандай сот болгонун, ким кандай көрсөтмө бергенин айтып чыгышар. Кантип анан ушунун чыккынчылыгынын айынан ушунча адам өлүп жатса, Лейлек анкалав болгону калган болсо, кайсыл акыл эстүү адам мунун ишин туура деп колдосун. Анан эле айткандын оозу жаман дегендей болуп,
sen туура эмес кылгансың, сен чыккынчылык кылгансың десе эле бозоруп, татарып, бир туруп, ал протокол эч нерсеге жарабайт болчу деп көрүп, анан кайра мен берип салып эң туура кылганмын деп дей койчу. Кишиде уят болбосо кыйын экен. Андан көрө, ооба, кыргыз элим, мына мен өзүмдү өтө ыймандуу, Кудайдан өтө корккон адам катары көрсөтүп жүрөм. Аны үчүн көчөдө отура калып намаз окуп аткан видео фотолорумду чыгартып көрдүм. Отурган кресломо жай намазды коюп алып интервью берип да көрдүм. Чубак ажынын көзү тирүүсүндө араб коноктору менен жүргөн жерине барып алып, видео кылып, кийин чубак ажы устаз каза болуп калганда жаназасына жол алыс, машина да жүрбөйт, самолет да учпайт деп уялбастан урдуруп коюп, Бишкектен Базар Коргонго дагы келбей койгонмун. Бирок буга окшогон жүздөгөн фактыларга карабастан, баары бир мен өтө чынчыл, ыймандуу адам катары айтып коеюн. Ошол кезде мен жаштык кылып, бейбаштык кылып, же акылым жетпей, же духум жетпей, же аларга азгырылып, алданып, напсимди тыя албай, айтор кээ бир себептерден улам ушинтип катачылык кетирип койгон элем. Мени кечирип коюңуздар. Ошол жерде мерт кеткен жалпы адамдардын арбактары да тынч жатсын. Алардын жакындары да мени кечирип койгула. Адашкан элем деп койсо болбойт беле деген ойлор да келет кээде кишиге. Актана берип айткандын баарына алсыла берип, карганып шилене берип, акыры баары бир Кудайдын алдына барары чын го. Саясат өз жолунда, бийлик келе берет, кете берет, оомат келе берет, кете берет. Бирок адамда жок дегенде бир аз адамгерчилик, ыйман, ынсап болушу керек эмеспи? Биз маданияттуу, биз ыймандуу, биз мыйзамдуу жолду гана колдогон, ушундай тарбия көргөн партиябыз. Буларго мейли эми өзүн оппозиция деп эсептеп, бийликке көзү кызарып, эптеп ар нерсени сүйлөп, элдин көзүнө жакшы көрүнүп, бийликке келиш керек деп аракет кылып жатышат дейли. Бул эми түшүнүктүү. Аны үчүн канчалаган жаштарды пайдаланып, алардын оозу менен кандай гана сөздөрдү айтышпады, кандай гана кылыктарын көрсөтүп, нелерди гана жасап көрүшпөдү жана азыр деле ошондой. Өлкөдө болуп жаткан ар кандай окуяларды, айрыкча маалымат талаасында орун алып жаткан жагдайларды карап туруп, дал ушулардай эле форматта иштеп жаткан тетирисинче бийликтеги адамдар да бар экенине ынанасың адам. Карап көрсөңүз, мисалы, камалып жаткан айрым блогер же активисттердин постторунда, таркаткан маалыматтарында өтө күмөндүү моменттер аз эмес. Мисалы, өкмөттөгү же ак үйдөгү гана кишилерде доступ бар материалдар, маалыматтар керек болсо, документтин сүрөттөрү менен ошол биз бузуку деп жаман көрүп жаткан адамдарда, активисттерде болуп калып жаткан учурлар орун алып турду. Айрыкча Акылбек Жапаров премьер-министр болуп турганда, ага карата жасалган кара пиарларда, акыркы учурда жогорку сотко байланыштуу жагдайларда да дал ошондой фактыларга коомчулук күбө болуп жатты. Биз албетте Акылбек Жапаровдун же башкасынын таламын талашкан жерибиз жок. Ал дал ушул жол менен кызматтан кетти деп да айта албайбыз. Сөз такыр башкада болгону, анализ үчүн карасаңыз, ушундай учурлар байма-бай катталып жатты. Кызыгы, аларга ошол маалыматтар кайдан келип жатты жана кимдер мунун артында турат. Эми берки майда барат кызматтагыларды айтпай эле коелу. Алар айрыкча кыздарды кадимкидей эле жалдап, акчасын төлөп, өзүнө керектүү маалыматтарды жаздырып, керектүү темаларды көтөртүп, керектүү адамдарды жамандатып, керектүүсүн мактатып эле жүрүшөт деңизчи. Кызыгы, ушул ыкманын жогорку кызматтагыларга карата дагы жасалганында болуп турат. Мисалы, премьер-министрди кимдер жамандатып, өкмөттөгү же ошол ак үйдөгү чоң кызмат адамдарынын гана колу жеткен документ же маалыматтар менен тийиштүү активисттерди камсыз кылышы мүмкүн. Албетте анын ордуна өзү премьер-министр болуп келүүнү көздөгөн же бирөөнү аны ордуна алып келүүнү көздөгөн адамдар гана андай кадамга барат да. Маалыматтардын ичтен сыртка чыгып жатышы албетте кооптуу жана аны жасаган адамдар кресло үчүн мамлекеттин репутациясында, туруктуулукту да уруп ойногондор экени көрүнүп турган жокпу. Алардын жеке амбициялары үчүн кылып жаткан иштери бүтүндөй бийликке, айрыкча бийлик башчыларына, элдик тил менен айтканда, эки доско түздөн-түз терс таасирин тийгизип жатканын билишпейби? Же билип туруп ушундай кылып жатышкан болсо, анда бул от менен ойногондук эмеспи? Бийлик башчыларына карата саботаж жана өлкөнүн туруктуулугу, улуттук коопсуздугу менен ойногондук эмеспи? Же аларга эмне, азыркы отурган кызмат орундары аздык кылып атабы? Андай болсо, тиги баланча активист бийликти жамандап жатат, терс маанай жаратып жатат, бузукулук кылып жатат деп бийлик башчыларына карап бирди сүйлөп, экинчи бети менен тиги активисттерге маалымат берип, материал берип,
тигини жамандап бер, муну шыбап бер деп жаткан болсо, буга эмне десе болот. Анан албетте андай иштер бекерден бекер эле акысыз жасалбайт да. Сага эч ким тийбейт, мына акча, дагы кандай маселең болсо чечип беремин деп туруп, анан жасалса керек. Антпесе андай чоң адамдарга жөн эле анча мынчасы асыла бербейт да. Документтерге жана маалыматтарга колу дагы жетмек эмес. Бул жагын эми эгер керек болсо, тийиштүү кызматтар жакшылап териштирсе, тез эле баары такталып калары талассыз. Жакшылап сураса, ошол айрым абакта отургандар деле ачыктап, баарын айтып беришсе керек. Бизде бузукулук кылып жаткандарды көбүнчө НПОлор каржылайт, ошолор айттырат, интрига кылдырат, анан оппозициямын дегендер ошондой иштерди кылдырат деп баарыбыз билебиз жана айтып жүрөбүз. Бирок бийликте жогорку позицияларда туруп алып, алардан кем калышпаган, ошолордой эле иштерди жасап жаткандар да бар болушу мүмкүн экени көбүнчө оюбузга келбейт эмеспи. Балким алар баары бир бизден көрбөйт, ошол НПОлордон көрөт деген таризде коркпой үркпөй жүрүшкөндүр. Буюрса жакшылап байкасак, алардын дагы кимдер экенин бат эле билип, тактап, өлкө жетекчилиги тийиштүү катаал чараларды көрөт деп ишенебиз. Эмнеси болсо дагы учурдагы өлкө башчыларына ар бирибиз айрыкча ошол бийликте отуруп алып, отурган жерине ыраазы боло албай, дагы да болсо жогору чыгайын, бир гана мен болушум керек, менден башка эч ким болбошу керек деп уктай албай жаткандар дагы өпкөсүн бир аз басып алып, колдон келген жардамын беришсе жакшы болмок деген гана тилек. Пешенесине жазган болсо, антип от менен ойнобосо деле премьер-министр болушат. Анан ал жер дагы жетпей калып, напсиси эми тез арада президент болушун керек деп кыйнап баштаса, көздөгөн максатына жетиш үчүн баарына даяр болуп тургандар, андан ары кандай кадамдарга барышат болду экен деген ойлор да келет кишиге. Эмнеси болсо дагы өлкөбүздө тынчтык, элибизде токчулук, жерибизде жакшылыктар гана болсун. Саламатта калыңыз.